Bismillahirrahmanirrahim. Kız деген көчөт сыяктуу. Kızды birinci ата эне өзүнүн үйүндө өстүрөт, андан кийин күйөөгө берет. Көчөт да ошол сыяктуу. Көчөт биринчи ботсатта өстүрүлөт, андан кийин даяр болгондон кийин алып барылып көчүрүлөт. Ушул көчөт канчалык өз убагында өстүрүлсө, ошол көчөт аябай тез өсөт да, көптөгөн жемиш берет. Кыз да ошондой, өз убагында күйөөгө берилсе, аябай тез өсөт да, көптөгөн бала чакалуу болуп, үй бүлөлүү болот. Кыз кичинекей көчөт сыяктуу жаш кезинде берилсе, жаш көчөт тез тамырлагандай аябай тамырлайт. Үй бүлөсүнө, күйөөөнө, кайын журтуна, бүт баарына тез эле көнүп кетет. Канчалык кеч өстүрсөк, канчалык кеч көчүрсөк, көчөт ошончолук жай өсөт да, ошончолук тамырлабайт, тез эле курап кетиши мүмкүн же аз эле жемиш берет. Кыз да ошондой. Көпкө чейин күйөөгө берилбесе, же ар кандай жигиттер менен жүрө берсе, анан күйөөгө берилсе, кийин төрөбөйт, кийин ошо үйгө көнбөйт, ошо тез эле ажырашып кетет. Ошон үчүн кызды өз убагында бериш керек.